Аялдарды эмне үчүн эркек уруп жиберет? Кол кокустан кетип калат, көздөрү көгөрүп салат да кээде. Интернетке дагы бүгүн чыгып жаткан учуру аял киши эркек киши сүйлөгөн учурда хоп дегенди түшүнүш керек. Макул, ооба, окей дегенди кабыл алганда билиш керек аял киши. %90% тилдин айынан адамдар тозукка кирет. Бул дүйнөдө %90% ажырашыш, уруш, талаш башка тилден. Керек учурда эркек өзүн кармай албай калат, керек учурда аял тилин кармай албай калат. Аялга кутулуунун эң жакшы жолу же тутулуунун дагы эң жакшы жолу бул тил болуп эсептелет. Тилиңизди тыйыңыз, тынчтыкта болосуз, рахатта болосуз, бактылуулукта болосуз. Күйөөңүз бакырып атат, кээде нерв чыгып калат, жумшатып эркелетип коюш өтө оңой. Алдап коюш өтө оңой эркек кишини. Кичине акча көрсөңүз эле дароо акчасын сурап банкрот кылып түгөтүштү ойлобоңуз. Дароо бирдекесин көрө койсоңуз, жакшыраак маанайын көрө койсоңуз, маанайын түшүрүп бирдеке сурайм деп ойлобоңуз. Куунак көңүлүнө чогуп бактылуу болуш үчүн жаңы бир эшик ачыңыз. Ачып турган эшикти дароо барып дуп этип жаап койбой, дуп үйүп көчөдө калгандарга окшоп. Сен анын түшүнө турган эң жакшы жакын адамысың. Сөзө турганды бил. Кээ бир нерсени ооба деп кыламын де. Кылам дегениңден кийин ошол нерсени кыл. Же башынан кийин эле кылбайм де. Мисалы үчүн бир жерге барбайм дедиңиз да, эриңизге барбашыңыз керек. Бир күн калганда болду, мен кетем, учам, самолетко бекер билет чыгып калды, машина бекер болуп калды деп кетип калам деп ойлобоңуз. Ар кимдин тартиби менен, ар ким кичине парлап койсо, үркүтүп койсо, чочтуп койсо барам деп албаңыз. Сөзө турганды билиш керек. Же кылам де, же кылбайм де. Мисалы сүйлөп берем дедиңби, сүйлөп бер. Чозуу убакыты чубалашып жеш бала эмес да ал сага. Сүйлөп берем дедиңби, сүйлөп бер. Болсо сүйлөбөйм деп башынан айтып коюш керек адам, ора калбай. Ошондой экен, жыпырык болгонду токтотуш керек, серьезно караш керек мамилеге. Ооба дедиңби, ооба бол. Жок дедиңби, жок бол. Аялдарга өзгөчө 3 эскертүү. Биринчиден, көзүн сактабаган аялдан денесин, иффатын, көзүн сактаган кыздар төрөлбөйт. Кутан окушка жалкоолук кылып, багымдатка турушка зериккен аялдан элин коргогон, эл башкарган, же кары, же аалым, же жетекчи бала төрөлбөйт. Ал эми үчүнчү эскертүү, адаларам айырмасы жок, тилдин адаларамы жок гыйбат кылып, алда коюлганды келсе эле жесе дей турган темадагы аялдардан улуу кыздар, улуу инсандар төрөлбөйт. Кыргызстанда рак өтө көбөйүп жаткан учуру, Индияга кече жакында барган учурубузда больницада көпчүлүк кыргыз, өзбек, тажиктер келип атат. Не себептен десеңиз, мусулман өлкөлөр, мусулман мамлекет, мусулман элдер, момундар неге тынымсыз ушул рак сыяктуу жүрөк ооруларыдан жабыркап Туркияга, Индияга ар жерге операцияга барып калды десеңиз, негизи мусулман жүрөктөн, мээден эч качан оорубаш керек мекендешим. Нервтен деп атат да, врачтардын көбү нервтен деп атат. Ошо Азиядан келдиби, Кыргызстан, Өзбекстан ошол жактардан келсе, болду ушу нервге тиешелүү уколдорду саябыз дейт да, булар нервтен кеткен дейт да. Чындыгында кичине светофор кызыл жагын койсо да сигнал берип, деп бардекени айтып, бакырып, чакырып, эмнеге кылып сөкмөй, урмай сигнал, нерв да, нервный да бүт адамдар. Өзүнүн кармап алган оор басыруктуу адам табыш кыйын болуп калды азыр. Ошолорго орден берип, медаль берип, эстелик кое турган болуп калды азыр. Айтайын дегеним, өзүңдү жоготпо. Ар нерсеге нерв корото бербе, болсо болбогон нерселерге, ар нерселерге ойлоно бербе ашыкча. Рак болуп каласың, жүрөк ооруга кабыласың. Болгону да буларды билесиз, аяга алып кетет да акыреткечи. Анан өзүңдү өзүң жей бербе. Баягы семен тас коюп койгон бетондор болот го, сыдырылып түшө берет. Ойлоруң ошондой, ошол сыяктуу. Сени сыйрып, эртең алып кетип калат. Ошондон жүрөк ооруларына, мээ ооруларына, рак сыяктуу оор ооруларга чалдыгышты каалабасаң, анда өзүңдү карма. Болбогон нерсеге, себепсиз нерселерге баш оорутпай эле кой. Дүйнөнүн жүгүн желкеңе коюп көтөрө албайсың. Ишенип кой, көтөрө албайсың. Аялдарга арыкташ үчүн эң жакшы диета, өз ойлогон 47 кг, өз ойлогон фигура, өз ойлогон сулуулукка бул диета аркылуу жетишет сөзсүз түрдө.
Кээ бирөөлөр 5 күн кылбады, кээ бирөөлөр 10 күн кылбай эле чоң ийгиликтерди багындырып аткан учурда бул диета менен. Бул диета кандай диета? Нени жебешиңиз керек? Плов токтотуш керекпи? Курдак токтотуш керекпи? Шашлык жебей коюш керекпи? Жок. Каалаган нерсеңизди каалаганча жей бересиз. Бирок нени токтотосуз? Биринчиден гыйбатты токтотосуз. Ар дайым колуңузда тасбih болот. Бирөөлөрдү ушактагандан көрө зикир менен алек болосуз. Субханаллах, альхамдулилlah, ла иляха иллаллах. Ла иляха илланта субханака инни кунту миназ залимин. Албетте мен өзүмө зулум кылуучуларданмын. Ар дайым колуңуздан тесип түшпөйт. 40 күндүк диета бул 40 күн. Уланат. Гыйбат кылбайсыз, ушак кылбайсыз, бирөөгө карата жамандык каалабайсыз. Качан карза кирип кетсеңиз, качан проблемалар көбөйүп кетсе, күйөөңүз айтканыңызды кылбай койсо, бул жакшы мааниде айтып атам, айтканыңызды кылбай койсун дегенде. Көп оорулар келип атса, күйөөңүздүн иши жүрүшпөй банкрот болуп калса, карзан чыга албай, семьяңыз баткакка батып калган учурда ушу диетаны кылыңыз. Сиздин беркеңиздин айынан семьяңыз чоң бир ийгиликке жетишет да, карзан кутулат. Банкрот болсо ал жерден чыгат. Бисмилла деп баштайсыз. 40 күн ичинде 40 күн түнүндө тахажжудду калтырбайсыз. Атайын уктап туруп турганыңыз эң жакшы. Уктабай деле уктандан кийин, 12ден өткөндөн кийин окусаңыз өтө жакшы. Тахажжудду калтырбайсыз. Зикир кыласыз. Гыйбат ушактарды токтотосуз. Урматтуу эже карындашым, бул диета сизди весиңизде да ташташыңызга, сулуу болушуңузга, нурдуу болушуңузга, анан ийгиликтүү болушуңузга себепчи болот. Бул диетанын аты жок, атын өзүңүз коюп аласыз. Кето диета эмес. Үйлөнүү өтө жеңил. Нике кыйыш болду, үйлөн, никең адалың ал. Бирок той кылыш өтө чоң проблема да. Бүгүн умрага барыш оңой, $1000 менен барып келесиң. Бирок умрадан кийинки бул жактагы 2 куданы чакыр, 50 кошунаны чакыр, аларга зыяпат, той кылып бер, башка кылып бер, умра той, ажы той деп умрага баргандан көрө умрадан келгенден кийинки ысырап бизди кыйнап коюп аткан учурда. Бир айылга бардык. Айылда чоң апа, чоң эне менен көптөн бери балам акча чогултабыз. Сиз жаш кемпир болсоңуз, чал болсоңуздар, эмне кыласыздар мынча акчаны деп сурадым да. Сурасам баягы байкуш ата-энелер апабыз атабыз өлүштагы акча деп жооп берди да. Өлгөнүбүздөн кийин балдарыбызга оорлукубуз келип калбасын, ошондуктан акча жыйнайбыз балам деп айтканы. Чындыгында мекендешим ойлондурат. Бүгүн өлүш дагы акча болуп калды да. Ошо биз эл көрсүн не дейт, эл эмне дейт, башка дейт деп жашап жатканыбыз өзүбүздү кыйнаш эле болуп калды да. Чындыгында ушундай. Өтө оор маселелерден. Жеңил жашаган эчесин мекендешим. Бирөөнүн бир тууганы өтүп калып, иниси өтүп калып, боору ооруп, жүрөгү ооруп турса, анын барып коюн эчкисин жеп, кайнатып, бир дарт үстүнө 2 дарт кылыштын не кереги бар? Ысырапты токтотолу мекендештерим. Ашча чыгымды токтотойлу. Негизи өтө жеңил жашообуз. Өзүбүз эле кыйнабасак болду. Үйүң жок. Мен ушундай таң калам ушундай адамдарга. Бир комната үйү жок, 500 000 сом ысырап кылып, тойга, анысыга, бунусуга деп той кылып жүрөт. Сен үйүңдү ал, сен эртеңки жашооңду ойло. Не кыласың чыгашаны? Эртең сени катының мээрими кылып бердиң, мынандай кафеде той кылып бердиң, мынандай шакаке алып бердиң дебейт. Эртең кулагыңды ушундай жек, үйүң жок экен, качан үй саласың, өмүр бою жеп өтөт да. Үйүң болсо калганы касосу башкасы мээримини 180 жолу кылып кое бересиң үйүңдө. Ошондуктан жаштарга айтарым, ашыкча адамдардын керек эмес ойлору менен ойлонбостон, өзүңөргө керектүү деталь ойлор менен ойлоңуздар. Бизнесменге оңой эмес, эң кыйыны бизнесменге. Ойлобоңуз, бизнесмен жыргап жүрөт, пулду пырр санап коюп деп эле жүрүп ойлобоңуз. Чындап билесизби, ошо сиз ойлоп аткан, сиз көрүп жаткан көздөгү фондогу жашоого жетип келишин ал иттин күнүн көргөн да. Керек болсо андан да оор күндөр өткөн анын башында. Ал аркасында өтө көп фундамент, өтө күчтүү фундамент болгондугу үчүн ошол сиз үмүт кылып аткан жашоодо касым келип сонун машинаны минип кетип атат.
Siz ümit kılgan жашоодо жашап атат. Жалгыз калды. Мусор ящиктин алдында уктады, суукта калды. Көлөнгө төшөктүн ордуга сиз жырга уктап атканыңызда ал көлөнгө ороп уктады. Сиз каалаганда уктап жаткан учуруңузда ал эртең менен 6да такажуттун убагында барып контейнерин ачып келип күтүп отурду. Ошондой кыйынчылыктар менен сиз жаштыгыңызда ата энеңизди кучагында жыргап, нени жесем экен, жебесем экен деп отурган учуруңузда ал базарга чыгып алып самсак кылып 30 сом, пирожка кылып 10 сом деп сатып кыйналып жүргөн да. Ошонун негизинде бүгүн көп ийгиликтерге жетти. Анан бүгүн бизнесменге жыргал, ага кайф, акчаны пыр санап коюп жүрөт дебеңиз. Кыйын. Сиз бир семьяңызды башкара албай аткан учурда ал фирмадагы бардык адамдарды башкарып атат. Бул чоң жоопкерчилик. Бизнесмен менен жөнөкөй адамдын айырмасы, бизнесмен коркпойт, жоопкерчиликти мойнуна ала берет канча жоопкерчилик болсо. Жөнөкөй адам кичине паспортуңду берип тур, же мына кол коюп кой десең 100 жолу уйнойт да. Жоопкерчиликтен качат. Күчтүү адам, күчтүү акчаны, көп акчаны каалаган адам жоопкерчиликти мойнуна алганын билиш керек. Эркектин духун, сүрүн түшүрө турган 3 адат. Бул жеңил көрүнүшү мүмкүн, бирок чындыгында оор маселелерден. Биринчиден, өтө көп сүйлөш. Сен 60га чыгып, 70ге чыгып дагы ушул акыйкатты түшүнбөй калышың мүмкүн, түшүнбөй өлүп кетишиң мүмкүн. Адам эркектин качан духу, авторитети көтөрүлөт, качан сүрдүү болот, адамдарга өтүмдүү болот, качан аз сүйлөсө, көп сүйлөсө эмес, сөздөрүң дагы орундуу болот. Бардыгы сени уга турган болот. Ошондуктан аз сүйлө, саз сүйлө. Ал эми экинчиден, сенин духуңду, авторитетиңди, сүрүңдү жогото турган бул какырыш. Бүгүн какыра берет. Дасторконду алдасыңбы, чай ичип атасыңбы, же торт жеп атасыңбы, ке бисмилла бирдеге кылып келип отуруп, андай десең эле, как кылып, бүт лотоктор бишекте какырык басып кетти. Көчөдө тротуарларды байкасаңыз бүт какырык. Какырык бардыгы да бар, менде дагы бар. Азыр деле какырсам болот. Бирок какыра турган өзүнүн орду бар. Дасторкондун алдында какырып болбойт. Өзүңө болсо башкаларга катуу тиет. Акырын туалет деген бар, атайын курилка деген жерлер бар, ошондой мусор ящиктин жандары бар. Ошол сыяктуу жерлерге барып какырып келгенге жетпейт. Бул ушул адамдан чыга турган, туалет издеп каласың го. Бардыгынын алдында, дасторкондун алдында зара кылып же башка побалшом отуруп албайсың го. Ошол сыяктуу издеп барып таап келе турган жерлериң бул какырык маселеси. Жеңил карабаш керек. Да, кээде күтүлбөстөн жөтөлгөн токтотуп болбойт. Жөтөлгөндө башкада чыгып кетет, бирок бул кечиримдүү. Бирок атайын мүмкүнчүлүк болуп туруп токтотушка кайра какыра бергендер бар да, буларга привычка болуп калган, нас чеккенде, сигарет чеккенде болуп калган. Ал эми үчүнчүдөн сени өлтүрө турган, духуң түшүрө турган бул авторитет эмес да. Кино клиптерде бандиттерди чектире берип авторитет кылып көрсөтүп койгон бул тамеки да. Сен тамеки авторитетиң түшүрөт. Сен бир тамекиге каршы күрөшө албаган кантип душмандарга каршы күрөшөсүң? Бир нафсиңди жеңе албаган кантип элди башкарасың деген тема суроолор келип чыгат да. Сигарет сени авторитет кылып көрсөтпөйт. Жаштардын көпчүлүк ою кара бейхада, тамеки колдуда, айфонундай ушунда отуруш керек да. Пачка фальшивый долларды мынтип бейхана алдыга тизип алыш керек. Аренда машина болсо дагы. Айтайын дегеним мекендешим. Эркек бол. Духуний бол. Рухуний бол. Бул адаттарды кыла бербе. Аялдарга караганда эмне үчүн эркектер красавчигирак, жакшыраак, ойлонбостон татынакай, ылайыктуу, өзүнүн сонун жакшы кийимдерди кийинишет. Мунун жеке өзүмө карап туруп айта турган болсом, мен урматтуу мекендештерим, биринчиден эл эмне дейт, жамшык эне дейт, анабак эне дейт, бул не дейт, ан дейт, бул не дейт деп кийим маселесиде ойлонуп отурбайм. Эркек киши төм минет, эшек минет, жөө жүрөт айырмасы жок. Ошондуктан формасы авратты жапса, сары болсо, кызыл цветте болбосо болду. Биринчиден, эркектин көп дүйнөсү да болуш шарт эмес кийим-кече маселесинде. Эл эмне дейт, башка не дейт дебейм да. Экинчиден ыңгайлуулукка карайм. Эң биринчи формалар мен кийген кийимдердин бардыгы мага ылайыктуу болуш керек, мени кыспаш керек, кыйнабаш керек. Көчөдө жыртылып кетип, бир жерде эфирде бирдекеде уят болбошум керек. Ыңгайлуулукка карайм эң экинчиден. Чындыгында ошол нерсе негизги маселелерден. Аялдар сыяктуу моданын аркасынан кубайт да эркек кишилер. Жеке мен мода дегенде ачыгы түшүнүгүм дагы жок. Ол мисалы жыртык,
жыпырык индейс кылып көрсөтө турган кийимдер мода боло турган болсо, андай моданын кереги дагы жок бизгечи, чындыгында. Ошондой экен. Анан айта турган маселе, аялдар көп учурда эринин акчасына, атасынын акчасына, башкасына кийим алгандыгына байланыштуу, эркек киши өзү иштеп табат да. Мен өзүм иштеп тапканыма байланыштуу, Сарамжалда кийим маселесин дагы ченемдүү убакыгам. Болду кетти. Мисалы аялдардын шкафы толтура кийим, анан бир жерге барада кийим таппай калат. Болсо толтура кийим. Керектүү кайсы бирин кийишти билбей калат. Анан мисалы аял кишилер ушундай 20 кийим болсо, 20 кийимди экөөсүн да кайра кие берет, 18 жөн эле турат шкафта. Мисалы үчүн ошондой аял кишилер көп. Ошондуктан сарамжалдуулук маселесине маани бериш керек. Ал ким болбосун. Баягы Умар ибн Хаттаб учурунда сахаба, мындайча айтканда азыркы тил менен айтканда, генерал досунун алдыга барат да. Согуш болуп аткан жерге барат. Учурашып салам алейктен кийин сизге башка дасторкон кылып койдук, сонун дасторкон кылып койдук деп Умар ибн Хаттаб ушу дасторконго чакырат. Бирок сен үйүңө барабыз деп тургулат да. Жок деп сахаба каршыканына карабастан Умар ибн Хаттаб катуу туруп алат. Сен үйүңө менин буйругумду экинчи жолу кайталатпа дейт да. Ошо үйгө барган учурда мекендештерим бир эчкинин териси кичине жатканга уктаганга, мен дары талдырган кумганы бир эле түстүү форма, башка эчтекеси болгон эмес да. Дүйнөнү титиретип койгон адамдарда бир эле рюкзакты асып кете турганчалык дүйнөсү бар экен да. Айтайын дегеним, дүйнөнү өзгөртөм деген адам дүйнө үчүн өзгөрбөйт. Дүйнөнү өзгөрт, дүйнө үчүн өзгөрбө. Акча келгенде колдоруң титиреп, көздөрүң чоңоюп калбасын. Аллах үчүн аракет кыл. Сен оорбасылыктуу бол, токтоо бол, сабырдуу бол. Атасынан муш жеп, таяк жеп, мээрим, сүйүү көрбөстөн чоңойгон кыздар эмнеге муктаж болушат чоңойгон учурда? 3 нерсеге. Биринчиден сүйүүгө. Андай кыздар ар дайым көзүнөн эле байкалат, мага мээрим бер, мага махаббат бер, мага сүйүү бер деп турат да. Атасы жок, атасынан муш жеген, атасы бар туруп дагы атасы жоктор бар да. Булар тирүүлөй жетим деп коет буларды. Атасы бар, бирок жетим. Ата деген сөрөйү, денеси эле, теласы эле болбосо, ата деген заты жок да, мээрими жок, махаббаты жок. Ал бетон, ал баягы Абшатараканын агылы дагы тезектин айырмасы жок да. Ичип келет, кыздарын урат. Бир жакшынакай өткөзгөн күнү жок, түнү жок. Өзүгө эле эмес, кыздарга да, балдарга, аялга, бүт бардыгы зыян берип, түнү менен зыян берип чыгат. Мындай аталар атында эле ата. Жиркенет бардыгы, кошуналардан баштап бардыгын тынч койбойдулар. Мындай кыздар мээрим издейт экен, сүйүү издейт экен да, эң биринчиден. Экинчиден, атасы алкаш болгондугуна байланыштуу, атасы туруктуу акча таппагандыгына байланыштуу, көп учурда байкасаңыз, ата күчтүү болбогон семьядан акча табам деген ишкер, бизнесмен кыздар чыгат. Акчага муктаж болот чындыгында. Караса үйү дагы ремонт болгон эмес, апасын бир жакшынакай тиш калган эмес. Байкуш кыз инилерин ойлоп, кичинекей жаш бала инилерин, сиңдилерин, апасын ойлоп, аял кыз башын эркек кылып Россияга эки жака чыгып, акча табып келип, тамды тургузуп, үйдү курат байкуш кыз. Да, өтө кыйын маселе. Өтө кыйын маселе. Экинчиден, акчага чындыгында муктаж болот. Ошол кыздар кийин министрликте иштейт. Ошол кыздар кийин чоң даражаларга жетет. Неге? Муктажчылыкты, баягы жокчулукту чындап көрүп чоңойду да. Үчүнчүдөн, бул кыздар кыйынчылыкка түкүрүп койгон да, мындайча айтканда. Кийин чоңойгон учурда бир проблема келип калса, дароо неге келди деп отурбайт да, булар дароо решать этет. Чечкиндүү кыздар болушат булар. Кыйынчылык буларды токтотуп койбойт. Себеби булар жумшак нанды дагы жеди, каттык нанды дагы жеди, коорчулукту дагы көрдү, жакшылыкты дагы көрдү да. Ошо айылдык кыздар үйүндө наны калбаса, соседден 2 нан берип туруңуз, 2 жылда беребиз деп алып чыгып жеп, мисалы үчүн. Туугандарына барса, туугандары деп сурай бересиңер, уун бизден деп бербей койгон учурлар, баягы аппак нурдуу жүзүнө капкара иштер, даң жабылган кыздар, булар кыйын кыздар болушат.
кыйынчылык көрүп өскөн бул кыздар. Чындыгында биринчиден мээрим махабатка сүйүүгө муктаж болот, экинчиден акчага муктаж болот, үчүнчүдөн кыйынчылык буларды ойлондурбайт. Кыйын кыздарыбыз аман болсун. Аллах ыраазы болсун. Атаңыздар үчүн мен кечирим сурайм. Эркектерди кечириңиздер. Окумуштуулардын эсеби боюнча 110 миллиард адам бул дүйнөдө жашап өтүп кетти. 110 миллиард адамды жер шары мынтип алып алды да. Бүгүн көпчүлүк адамдар ээлеймин деп жүрөт, бирок адамдарды ээлеп коюп аткан учуру да жердин өзү. Не деген кыйындар келип кетпеди. Бул жерлер кимдерден калбады мекендешим? Максат маселесинде, бакыт маселесинде бир нерсени түшүнүп алышыбыз керек. Эркекчесиге, мусулманча, исламча ушул нерсени моюнга алып алышыбыз керек да. О, Бишкектин панорамасыга, же Тянь-Шань чокусуна чыгып алып, альпинист сизге кыйкырып атат. Сиз ошол жака чыгып кетип атасыз да, чуркап эле чыгып кетип атасыз. Бирок ал жерде эмне бар? Ал жерде эмне табасыз? Анык билбейсиз. Бирок ал жака чыгып багындырып койгон адам сизге кыйкырып атат да. Эй, бул жерде эчтеке жок. Сен издеген нерсе башка жерде, ал ылдый жакта, наоборот, ылдыйга кетишиң керек, бул жака чыкпашың керек деп атат. Сиз укпай эле кайра парданы жыртышка аракет кылып атасыз. Мекендешим, айтайын дегеним, сиз ойлоп жаткан бакыт ал жерде эмес болушу мүмкүн. Сиз ойлоп жаткан бакыт, бактылуулук 5-7 эмес, өзүңүздүн спаркыңызда болушу мүмкүн. Сиз ойлоп жаткан бактылуулук 10 этаж үйдө эмес, Истанбулдагы деңиздин жээгиндеги 2 комнат кичинекей үй болушу мүмкүн. Айтайын дегеним, сиз ойлоп албаңыз, чоң нерселер мени чоң бакытка үйрөтөт, бактылуу кылат деп. Жок. Мекендешим, мына 100 жыл аркага кайтайлы. Падышалар жашабаган жашоодо жашадыбыз. Кондиционер ошол учурда жок эле, билесиздерби? Мурдагы кинолордо мынтип баягыдакы бирдекелерде мынтип ойнот турат. Таза аба келсин деп. Бүгүн кондиционерлер чыгып калды. Ал жөнөкөй кедейдин үй бүлөсүндө дагы бүгүн кондиционер бар. Демек сиз 100 жыл мурдагы падышадан дагы жакшы жашап атасыз деген. Айтайын деген мекендешим, комфорт маселесинде дагы бардык тармактан салыштырып караганда сиз бактылуусуз. Бактысыз кылып аткан өзүңүз. Бактылуу болушка бардык шарт мүмкүнчүлүктөрүңүз бар сизде. Бактылуу болуңуз. Мекендешим. Биз бул кыска өмүрдө жолго чыккан сапардагы адамдарбыз. Мен жолоочу адаммын. Жолдо көрүшөбүз. Бизнесмендерге өтө чоң, эң жакшы 3 кеңеш. Бул 3 кеңеш менен ишиңиз жүрүшөт, аркага кетпейсиз, алдыга кетесиз. Мисалы бир фирманын, заводдун бир жетекчисисиз, мисалы бумага заводуңуз бар. Мынтип байкап 3 этапка бөлүп алышыңыз керек да. 3 этапка негизи бөлүнөт. Буну көпчүлүгү билет, бирок айтпайт башкаларга. Мен айтып коеюн дедим. Биринчиси коллектив, экинчиси команда, үчүнчүсү бандит. Ушинтип бөлүнүп кетет. Команда не десеңиз, коллектив не десеңиз, коллектив урматтуу мекендешим сизди ишиңизге түкүрүп койгон аларчы. Зарплатаны бересиз, иштейт, келет ишини 8-де каласа келет, кээде кебей дагы кое берет, кечигип келет. Бул мектепке келип кеткен школадагы бала окшош да. Ата-энеси айткандыгы үчүн же мажбурияты бардыгы үчүн эле келип кетет да мектепке. Ошол сыяктуу сиз акча бергениңиз үчүн келип кетет. Кичине бирөө көбүрөөк акча берем десе ойлонбой чыгып кетет ошол ишкечи. Бул коллектив деп коет, Андан кийин бандит группа сиздин бул көп заводдордо, мисалы iPhone'дун жетекчиси Apple'да дагы көп кездешкен Стив Джобстун өмүрүндө өзүнүн компаниясынын өзүнө чыгарып коюшкан, Бул бандит группа дейли. Бандит группа ушундай булар бири-биринин аркасын жабып, мисалы 10 адам биригип алып, чоң суммада акча жешет, бухгалтер баш болуп, мисалы үчүн. Сизди атыңызды жазып коюшат, сиз бирге кол коюп коюп, сиз кетесиз да, сиз камалып кетесиз, мисалы үчүн. Сиз айдалып кетесиз, сиз бирдеке болосуз. Бул жакта бандит группа кээде ал кол жугуштан баштап ошо жогорку сиздин оң колуңузга чейин болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошо бандит группадан өтө этият болосуз. Көп учурда ишинен ажырап калган, көп нерсени түшүнбөй калган, кээде иниси кийгизип кетет көп учурда. Көп учурда ошо жанында жүргөн сатып кетет. Падышаны иниси келип өлтүрүп тактыга отурат да көп учурда. Ошон үчүн ошо бандит группадан өтө этият болосуз. Ишиңизде, ишканаңызда. Эми үчүнчүдөн мекендешим. Команда бул максаттуу да.
коллектив, бандит группалар, мисалы бирөө кечигип келди дагы магазинге келип бирдеке алып алайын деди. Бирок жок, биз иш убактыбыз болду, түгөндү. Эртең келиңиз деп коет да. Эгер ал коллектив болсо, бандит группа болсо, команда болсо, келиңиз деп түнү 12-де дагы чалсаңыз, түнү 1-де дагы ишиңизди кыла берет. Неге? Команда бул сиз менен бир да. Ошо сиз ойлогон компанияны, сиз ойлоп аткан сонун жашоону элге дагы кызмат, Аллахта ыраазычылык үчүн дагы табыш, анан акча дагы алыш, бардык этаптан чогуу бирсиңер да. Ошону команда деп коет. Сиз ушул ишканаңызда, мисалы чакан ишканаңыз бар, ошол 3 бөлүккө бөлүп коюшуңуз керек да адамдарды. Ишиңиз жүрүшпөй аткан болсо, анда жакындарыңызды караңыз, туугандарды алып келип коюп, туугандарыңыз ишке кайдыгер болуп аткан болушу мүмкүн. Ошондуктан сиз ишиңиз жүрүшпөй атат. Туугандар жоготуш керек. Кылбайбы? Жоготуш керек. Ордуга нормально иштей турган адамды алып келиш керек. Тууганым эде, бөлөм эде, аялым нүкәсе эле дебеш керек. Иштебей бар, жогол деш керек. Же жөнөкөй охрана кылыш керек. Айтор иш жүрүш керек. Ошо маселеге маани бересиз. Ошо 3 командага бөлүп, анан ключевой жерлерин, мисалы бир тормоз сыяктуу жерин тебе турган болсо, иштин 40% жүрө турган адамдар бар да. Мисалы бухгалтер, сиздин бүт акча тармагыңызды карайт да. Ошон үчүн ушундай күчтүү адамдарды, эгер командаңыз өтө чоң болсо, группаңыз өтө көп боло турган болсо, заводуңуз өтө чоң болсо, ишчилерди комитет бөлүп койсоңуз болот. Ошо негизги ишти бүтүрө турган жердеги адамдарды ошентип бөлүп коюшуңуз керек да. Ошолорго байкоо салып турушуңуз керек. Уурулук же туурулук ошол жактан чечилет. Мекендешим. Бул сөздөрүм кээ бир адамдарга жетти. Албетте жетекчиси болгон ишканасы барларга бул түшүнүктүү эле болду.